Медер Абдыкайрович айтып коюңузчу, ошол банктын уюштуруу түзүмү жөнүндө маалымат берсеңиз, ушул банктын байкоочу директорлордун кеңеши, анан жана аткаруучу органдары канча мүчө бар да, кызматкерлердин жалпы саны канча экен? Рахмат сурага. Негизги штат, банктык штат 37 киши. Анда сырткары 7 киши советтин директоров болуп атат. И 7 кишиден ичинде 3 киши жогорку кеңештен шайланат. Советтин директоровдун ичинде. Шайланганбы уже жогорку кеңеште? Ооба, 3 киши. Ошонун саны... Бияқта 3 киши жогорку кеңештен отурушат, совет директоров. Ошонун жетишеби саны? 7 киши жетиштүү. Азыр сиз мен берген суроолорду Элия Жылбекен көбүнчө берип койдук. Ушул мамлекеттин өндүрүү банкынын кандай эл аралык каржы институттары менен кызматташууда, анан кийин ошол эле банктын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн кайтарылуучу каражаттарды тартуу боюнча кандай пландарыңыз бар да? Азыр сиз ошол отчетту мен окуп чыктым. Дүйнөлүк банк менен иштеп атасыз, анан 1 миллиард ашык юаньдан тартып келип атасыз, анан кийин дагы кайсы институттар менен иштеп атасыз пландарыңызда? Анан кийин дагы биз международный финансовый корпорация менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Жакта финансирование боюнча, анан кийин техническая помощь боюнча мегакомго. Анан кийин биз Европейский банк менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз касательно софинансирования проектов и Азиатский банк менен. Негизги чоң институт, эл аралык институттар менен биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз азыр. Бул Кытай менен Дүйнөлүк банк бул уже более-менее конкреттүү да, цифралар бар тактап. Ушул 1 миллиарддан ашып кеткен юаньдар айтып койдуңузбу, ошолмойбу? Юань менен 1 миллиард болсо, это 120 миллион доллар. Рахмат. Анан кийин ошол 2023-жылы өнөктөш банктар менен биргеликте ошондой эле жана канча кредит линиясы ачылды да? Жалпы сумма айта аласызбы? Так, былтыр ачылды 538 миллион сомго кредиттик линия ачылды. Канча? Былтыр 538 миллион сомго кредиттик линия ачылды. Быйыл биз 900 миллион сом пландашабыз. Азыр ушул мамлекеттик өнүктүрүү банкы кредиттөө жана долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кандай заманбап контролдоо ыкмаларын сунуштоодо да? Биз быйыл 21-кылымда жашап койсо, ошол заманбап колдоо менен иштеп коюш керек, сөзсүз. Ошону контролдоо ыкмаларынын сунуштоодо барбы, жокпу? Контролдоо сөзсүз бар. Бизде ичинде, банкта ичинде внутренний аудит, андан кийин риск менеджер, алар контроль кылышат, анан кийин совет директоров контролдойт. Жок, заманбап ыкмалары деп айтып коюп атам да. Андан кийин ушул Медер Абдыкайрович, ушул сиз азыр берген отчет мен карап коюп, чын эле айтканда ушул мамлекеттик банк өлкөнүн өнүгүшү үчүн негизги финанс институттарынын биринин позициянын эл өөнүнө ниетиңизди көрүп жатам. Бул максатыңызда жетишиңиз деп каалайм да. Сиз жаңы эле ачып койгон институт боюнча колдоо беришибиз керек. Сизге ийгилик каалайм да, рахмат. Рахмат.